Ташиев Кыргызстан үчүн өтө чоң иштерди кылды деп мактап жак иштерин айтып чыккан сайын менин видеомдун түктөрүнө көбү МВДны, ГКМБны дагы башка органдарды отметка кылып атышат. Типа ушуну кармагыла, ошо камалсын деген. Ошондо кандай бирөөнү мактап чыксаң, камала беришиң керекпи, жак иштерин айтып чыксаң. Наоборот, жанагы без основания Ташиевди жамандап көбү чыгып атышат го, экс-депутаттар мурдагылардан берчи. Ошолордун көп иштери бар, ошолорду кармаш керек. Я без основания Ташиевди жамандап атат. Ташиевге тиешеси жок сөздөрдү дагы айтыпчы. Анан мага личкага угрожение кылып жазып аткандар. Жазыштын кереги жок, мен аяка вообще көңүл бурбайм. Если сүйлөй турган сөзүңөр болсо, айта турган сөзүңөр болсо, шапкада номерим бар, чалгыла сүйлөшөбүз любойуңа. Ташиев жак иштеди, буйруса акталып чыгат. Bundan daha çok işleyip buyursa. Ташиевди колдойбуз. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Улуу Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $45,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан улуу Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун.